Салам достор, кандайсыздар? Жаңы сайт старталды. Бул сайт эч кандай бонус бербейт. Мен $10 салып алдым. Балансымда $10 турат. Эми задание аткарам бул жерге кирип. Анан бул жерди басам. Басып алдым, заданияны аткардым. Эми Вистраф деген жерге кирем. Бул жерден бул жерге USDT терс 20 адресин алып келип коем. Адресте USDT'нын адресин Трасвалеттен алып атам, терс 20. Алып, бул жерге коем. Бул жерге $1.30 деп жазам. Кирип алдым, эми конфирмду басам. Акчаны чыгарууга койдук. Эми бул жерге киребиз. Бул жерге кирип 9-тан 53 мүнөт өткөндө акча чыгардык. Бизге балансыбызга келип түштү. $1.30. Бир обновить этебиз. Обновить этип алдык. $1.30 келип түштү. 114 сом болот экен, 9-тан 53 өткөндө. Ушул сайттан чыгардым. Акчаны чыгарып алдык достор. Эми виптер боюнча тааныштырып кетейин. Бул жерге киребиз. Кирип, бул жакта эч кандай бонус бербейт. Ошон үчүн вип бирди алыш үчүн $10 салдым. $1.30 чыгарып алдым. Андан кийинки вип $70 экен. Күнүнө $10 иштейт экенбиз. Вип 3 $180 экен, күнүнө $26. Вип 4 $420 экен, күнүнө $65. Вип 5 $900 экен, күнүнө $150 иштесек болот. Андан тышкары кошумча мына колесону айландырган курсат берет. Артыңыздагы адамдар $38 салса. Андан кийин кошумча бул жерден адреске провайд этип алып, анан адреске провайд этип алып, ушул адрес аркылуу адам чакырсаңыздар 3 ровен менен акча түшүп турат. Биринчи линияңыздардан 13, экинчи линияңыздардан 3, үчүнчү линияңыздардан 1% түшөт. 3 линия болгондо кандай болот? Биринчи линия булар сиздер чакырган адамдардан түшөт. Экинчи линия сиз чакырган адам дагы адам чакырса ошодон түшөт. Ал үчүнчү линия сиз чакырган адам дагы досун чакырды, ал досу дагы досун чакырганда ошодон түшөт. Андан тышкары ушул жерлерден иштесек болот. Достор, риск бар. Риск кылам дегендер иштеңиздер. Риск кылып $10 салдым. Вип 1 алып, $1.30 чыгарып алдым. Акчаны кандай кылып салабыз? Депозит деген бөлүмгө киребиз. Кирип, ушул жерден адресин копировать этип алабыз. Ушул адреске акча которобуз. Акча которгондо акча 3 мүнөттүн ичинде келип түшөт. Акча түшкөндөн кийин вип алып иштей берсеңиздер болот. Достор, риск бар. Эч кандай карыз алып, кредит алып акча салыштын кереги жок.